Саламатсыздарбы? Данияр Жолдошевич, мен жана жогоруда bir коллегам айтып кетти. Көсүмүстүанын айыл жериндеги мүлктөрү боюнчачы. Эми бул Көсүмүстүа карайбы карабайбы билбейм. Мурда бизде менчиктештирүү кезинде Кыргыз Потреб Союз деген ишканалар болгон. Ошол Кыргыз Потреб Союздун килтеген чоң магазиндери, дүкөндөрү азыр малканага айланып, кароосуз, бул Кудайга деле жакпаган нерсе. Эгерде бир мыйзамдарды өзгөртүү керек болгон болсо, мыйзамдарын өзгөртүп берели ошолордунчу. Себеби ал жерде дагы жанагы 0,1-0,2% үлүшү бар кишилер бар. Же алар жанагы ошол коомдордун башкаруу жагына же бир влиять эте албайт экен, же башка боло албайт экен. Өмүр бою бир акционерный обществолордо мурдакы союз кезиндеги завод фабрикаларда иштеп келип бир какой-то мизер үлүш менчиктештирүү кезинде тийген дагы жанагы бизде мыйзамдар бар да, жанагы блокирующий пакет, контрольный пакет деген туурабы? Алар эч кандай бир влиять эте албайт экен да, байкуштар бул жашоодон көздөрү өтүп кетип атат. Ушул жерде мен ушунча үлүшүм бар деген боюнчачы. Ушуну бир мындай ойлонуп көрбөйсүздөрбү? Кандай кылсак бул жалпы бул элге бир пайдасы тие тургандай болупчу. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе ушул менчиктештирүү же болбосо азыркы мынау мыйзам сиздер эми ишеним түрүндө как арендага берүү сыяктуу же аутсорсинг деп коебу, ошол сыяктуу кылып жанагы ГПларды берген атсыздар да могу мыйзамда. Мен туура түшүнөмбү? Туура. Сиздердин мыйзамыңыздарды биз колдошубуз керек. Чем жанакында ол каралбай, мамлекеттики десе элдин психологиясында башкача бир ой болот экен да. Ошондо баягы ишенимдүү башкарууга берсек, чындыгында өзүнүн менчигинде кылып карап, эффективдүү башкаруу болуп, мамлекеттин бюджетине да каражат көбүрөөк түшсө, ошо жакшы болмок. Сиз анан министр экономика жагын карайсыздар, туурабы? Ооба. Мен сизге бир маалымат иретинде айтсам, бизде Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияга, Кыргызстанда от А до Я жана кластер ишканалар бар. Өндүргөн продукцияны сырттан импорттаганга bir запрет кое алабызбы? Кое алабыз, аны алкан түздөн түз запрет кое албайбыз негизинен. Анткени биз ВТОнун мүчөбүз, ЕАЭстин да алкагында биз мүчөбүз. Анткени кандайдыр бир ошол уюмдарга киргенден кийин ошол уюмдун мүчөлөрүнүн товарларын чектөөгө биз мүмкүнчүлүк түзгөнгө укугубуз жок. Анткени биз тең салмактуу атаандаштык жүргүзүшүбүз керек да. Бирок азыр ушул ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо жана импортто замещение тууралуу азыр токтом долбоору иштелип чыкты. Өкмөттүн жакынкы заседаниясында каралат. Алар ушул биздин ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн түздөн түз сатып алууга мүмкүнчүлүк берет. Жанагы закон о госзакупках, подзаконный актларына ошондой токтом киргизип атабыз. Ага фармацевтика, өндүрүш жана услугалардын немелери, тизмелери менен кирип атат да. Эң туура. Өткөндө мен Акылбек Үсөнбекович менен дагы ушул боюнча сүйлөшкөндө, жанагы өзүбүздүн өндүрүүчүлөрдүн товарларын биринчи кезекте, мисалы Кумтөр, Манас аэропорт, Кыргыз темир жолу, крупный жана потребительдер бар да. Ошолор түздөн түз өзүбүздүн өндүрүүчүлөрдөн ошону мажбурлап болсо дагы, токтом менен болсо да алдыртыш керек товарларынчы. Ошондо кичине ата мекендик өндүрүш дагы кичине алдыга жылмак да. Мен ушуну сиздерге мындай сураныч катары, талап катары айтып кетмекмин. Ата мекендик өндүрүүчүлөргө көбүрөөк көңүл бурсак. Рахмат. Мыйзамыңыздарды колдоп беребиз.